жаңы конушта, учкун конушунда көгүлтүрөт газификация иши жүрүп жатат. Жалпы узундугу 13.900 метр, анын ичинен жердин алды менен өтө турганы 7.400 метр, жердин үстү менен өтө турганы 3.900 метр. Жалпы ишти жыйынтыкты ушу сентябрдын аягында биз тараптан болсо өзүбүз дагы баягы графиктен калбай убагында бүтүрүп жыйынтыктап бар жумуштарды элге көп кыйынчылык жаратпай убагы менен ишти толук бүтүрүп убагы менен жыйынтыктайлап аракет кылып жатабыз. Биздин учкунга быйыл газ кирип атат. Газ киргенине элдин баары сүйүнүп атабыз. Мурун эми отун жагып, жүгөп, көмүр жагып свет менен свет да кымбат болуп аткан. Баарыбыз тең газдын киргенине сүйүнүп атабыз. Газ эч кандай иштеме кылган жок. Баарыбыз үйлөрүбүзгө кирип алалы деп аракет кылып атабыз колубуздан келишинче. Газпромдо иштеген балдар менен жакшы мамиледе болуп атабыз. Андай эмебиз жок. Президентиябыз жок балдарга. Жакшы деп атышат. Биз да сүйүнүп атабыз газды кирип бергендерге. Рахмат. В Аскоташе жилмассиве, значит, газопровод предусмотрен километражем 4,8, то есть 4 километра и 800 метров. Из них 4,4 это идет воздушным путем, и 4,2 километра идет подземным путем. С населением, то есть проводим работу совместную, население очень радуется. Газификация жилмассива помогают нам во всем. Начало работ мы начали 2 мая 2019 года. На сегодняшний момент мы уже завершаем в процентном соотношении 60%. И думаем, что до начала месяца июля мы сдадим объект в эксплуатацию.